لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Allah Taala'dan bizde пайдалуу илим менен жана жакшы сооптуу амалдар менен рызкылоосун Аллах Тааладан сурайбыз. Аллах Таала бизге үлгү болгон өзүнүн пайгамбары Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламды жакшы кулк мүнөздөр менен, жакшы адеп ахлактар менен сыпаттаган, сонун макталган адеп ахлактар, кулк мүнөздөр менен сыпаттоосун Аллах Тааладан сурайбыз. Анткени Аллах Таала Пайгамбар Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламдын кулк мүнөзү тууралуу, адеп ахлагы тууралуу Кур'ан-ы Керимде Калам сүрөсүнүн 4-аятында мындай дейт: Estaizu billah ve inneke la ala hulukin azim. O Muhammed, sen çındığında ulu kulk мүнөз üstündösün deydi. Урматтуу момун мусулман бир туугандар, biz мына ушул пайдалуу китепти жана бул китептин автору өтө мыкты болгон, илимдүү болгон, атактуу аалым болгон аалымдын китебинен сабак кылууну, ошол сабак кылууга кириштик. Бул китеп бизге ислам шариятынын адептерин жана пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам чакырган ислам шариятынын, исламдын дагы кулк мүнөздөргө макталган, адеп ахлактарга чакырган адеп ахлак тууралуу мына ушул китеп баяндайт. Бул китептин зыйнаты биз сабак кыла турган китеп мына атактуу имам жана атактуу аалым, мухаддис, өз ишини жакшы билген, чебер, илимдүү аалым, мухаддис, ислам аламындагы эң атактуу аалым ал-имам Мухаммад ибн Исмаил ал-Бухари рахимахуллах. Имам Бухари рахимахуллах. Мухаммад ибн Исмаил ал-Бухари рахимахуллах. Бул кишинин китеби ошол баарыбызга белгилүү Сахихил Бухари. Бул кишинин китеби Кур'ан-ы Керимден кийинки турган ислам үммөтүнө өтө пайдасы көп. Курандан кийинки ошол турган пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын сахих хадистерин өз ичине жыйнаган, камтыган Сахихил Бухари китебинин автору болот. Бул киши тууралуу айтпасак деле баарыңыздарга белгилүү, бул кишинин ошол атагы, аты, исламдагы орду, ислам үммөтүндөгү орду баарыңыздарга белгилүү. Мына ушул имам Бухари рахимахулланын Al-Adab al-Mufrad, Al-Adab al-Mufrad деген
адеп ахлакка байланыштуу жазылган китеби бар. Өтө пайдалуу китеп. Шейх рахимахулла мына ушул китебин Ал-Адабул Муфрат китебин ошол жазуу менен мына ушул китепте Сахихил Бухаридеги адеп ахлакка байланыштуу хадистерге кошумча кылып, мына ушул адепке байланыштуу хадистерди мына ушул Ал-Адабул Муфрат китебинде жыйнап үммөткө тартуулап берген. Мына ушуну биз билишибиз керек, билип алуубуз керек. Бул Адабул Муфрат китеби Шейх рахимахулла өзүнчө жазган, өзүнчө бир китеп кылып жазган, ислам шариятынын адептерин баяндаган, исламдагы ошол динибиздеги кулк мүнөзгө байланыштуу хадистерди жыйнап берген өзүнчө бир китеп болуп саналат. Мына ошондуктан бул китеби Ал-Адабул Муфрат болсо, ошол ислам үммөтүнүн атагы чыккан китеби, көп кызмат кылып келе жаткан китеби Сахихил Бухари менен ошол шериктеш биргеликте ошол кээ бир рываяттарды, хадистерди бул китебинде ашыкча кылып баяндоо менен адеп ахлакка байланыштуу маселелерди жана ошондой эле адеп ахлакка байланыштуу, кулк мүнөзгө байланыштуу хадистерди мына ушул китебинде баяндап берген. Мына ушул китеп өтө пайдалуу китеп. Биз муну албетте көңүл буруп окуубуз керек. Мына ошондуктан бул китепке дагы алымдар өзгөчө көңүл бурушкан. Ислам динибиз адеп ахлакка, кулк мүнөзгө өзгөчө көңүл бурат. Мына ошондуктан адеп ахлакка байланыштуу, кулк мүнөзгө байланыштуу алымдар, мурдагы алымдар жана азыркы кездеги алымдар, ушул биздин кылымдагы алымдар жана ошондой эле биз жашап жаткан замандагы алымдар жана бизге чейинки алымдар көптөгөн китептерди жазышты, адеп ахлакка байланыштуу. Мына ошол китептердин кээ бири ошол том болуп, 1, 2, 3, 4 том болуп жазылган болсо, кээ бирлери кыска түрдө адеп ахлакка байланыштуу хадистерди келтирүү менен ошол ислам үммөтүнө ислам шариятынын адеп ахлагын жана ошондой эле кулк мүнөз, момун кишинин кулк мүнөзү кандай болуусу керек экендигин баяндап беришкен. Мына ошондуктан шарият бизге ошол биздин жашообуздун ар бир тармагынын адеп ахлагын баяндап берген. Мисалы үчүн алымдар тамактануунун адеби жана сапар кылуунун сапардагы адеп жана ошондой эле илим мажлисиндеги адеп жана ошондой эле илим талап кылуучунун адеби, анын устазына болгон адеби жана башка ислам шарияты чакырган адептерди, кулк мүнөздөрдү ошол алымдар баяндап, хадистердин негизинде, аяттардын негизинде бизге түшүндүрүп беришкен. Мына ошондуктан ал-адаб, бул адеп дегени бул ошол макталган сөздөрдөн жана макталган амалдардан турган инсанды ошол макталган амалдарга, сөздөргө багыттаган адам баласынын кулк мүнөзү. Жакшы адеп ахлак, жакшы кулк мүнөз кишини жакшы сөздөргө жана жакшы амалдарга багыттайт. Жана ошондой эле адеп ахлагы, кулк мүнөзү, жүрүм туруму жакшы инсанды адамдар дагы сыйнайт,
жана аны урмат кылышат. Адеп тууралуу алымдар баяндоо менен алымдар айтышат, адеп ошол алымдар айткан сыяктуу эле, мындайча айтканда үчкө бөлүп айта турган болсок, Аллах Таала менен болгон адеп, жана пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам менен болгон адеп, жана момун мусулмандар менен болгон адеп. Мына ушул адептердин эң улуусу бул Аллах Таала менен Аллах Таалага болгон адеп. Ошол Аллах Таала пенденин жашыруун, ашкере, бүт көмүскө ошол иштеринин, ойлорунун баарысын билүүчү зат экендиги, жана Аллах Таалага күнөөдөн тыйылып, уялуу менен адеп сактоосу керек экендиги, мына ушунун баарысы Аллах Таалага болгон адеп болуп саналат. Мына ошондуктан пенде бар аракетин күчүнүн барынча, аракети барынча пенде Аллахка баш ийүү менен, Аллахка, Раббисине болгон адепти сактоо менен Раббисине жакындайт. Аллах Таала буйруган иштерди аткарат, жана Аллах Таала кайтарган, тыйган иштерден тыйылат. Мына ошондуктан Аллах Таала буйруган нерсенин баарысы пенде үчүн жакшылык, пенденин пайдасы. Ал эми Аллах Таала кайтарган, тыйган нерселердин баарысы пенде үчүн зыян дүйнө жана акыретинде. Аллах буйруган нерселердин баарысы пенде үчүн дүйнө жана акырет, дүйнөсү үчүн жана акырети үчүн пайда болуп саналат. Ал эми Аллах Таала кайтарган, тыйган нерселердин баарысы бул пенденин дүйнөсү үчүн да, акырети үчүн да зыян болуп саналат. Мына ошондуктан Аллах Таалага болгон адепте пенде Раббисинен уялуу менен пендесин дайыма Аллах Таала күзөтүп туруусу, жана Аллах Таалага баш ийип, Аллахтын таат ибадатында дайыма туруп, Аллах Тааланын ачуусун келтире турган сөздөрдөн, амалдардан алыс болуу менен Аллахка баш ийүүсү мына ушул пенденин Аллахка болгон адеби болуп саналат. Бул биринчи адеп. Экинчи адеп бул пайгамбар Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламга карата боло турган пенденин пайгамбарына боло турган адеби. Биз муну жакшы билип алуубуз керек. Анткени пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам биз үчүн кудва, үлгү. Биз үчүн мына ушул киши дүйнө жана акыретибиздин ошол туура жолунун жол башчысы. Мындайча айтканда, биз үчүн пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам үлгү. Аллах Таала мына ушул пайгамбары тууралуу, мына ушул пайгамбардан үлгү алуу керек экендигин бизди мына бир аятта баяндап, мына ушул нерсеге багыттап, пайгамбар бизге үлгү экендигин бизге айтып берген. Лақад кана лакум фи расулиллахи усватун хасана. Чындыгында Аллахтын элчисинде силер үчүн жакшы, сонун үлгүлөр бар дейт Аллах Таала. Пенде өзүнүн пайгамбарына адеп сактоосунда эч качан өзүнүн амалыны, өзүнүн ишини жана ошондой эле өзүнүн сөзүнү пайгамбардын сөзүнөн жана амалынан биринчи койбоосу керек. Дайыма пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам сөзү жана ал кишинин сүннөтү биринчи орунга коюлат. Жана ошондой эле пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам буйрубаган нерсени жасабайт, буйрган нерсени жасайт. Жана пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айткан нерсени гана айтат. Мына ошондуктан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам биз үчүн үлгү сөзүбүздө, жана ошондой эле пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам биз үчүн үлгү, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам биз үчүн үлгү өз сөзү менен,
кылган иштери менен жана аракеттери менен, кыймыл аракеттери менен бардык пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам жашоосунун бардык тармагы биз үчүн үлгү болот. Мына ошондуктан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам буйруган нерсени аткарабыз, кайтарган нерседен кайтабыз. Мына ушул айтылган сөздөр, мына ушул айтылган маселелер пенденин пайгамбарына болгон адеби болуп саналат. Андан кийинки адеп бул пенде адамдар менен, момун кишилер менен болгон адеби болуп, момун кишилерге болгон адеби болот. Ошол ар бир адамдын өз абалына, ордуна карата пенде адамдарга карата адеп кылат. Мындайча айтканда, жакшы адепте болот. Адамдар өз ара акы укуктарында айырмаланып турушат. Мына ошондуктан адамдардын арасынан адеп ахлакта акылуураак адамдар бар. Мына имам Бухари рахимахулла мына ушул адеп ахлакка байланыштуу хадистерди баяндоодо ошол адам кишиге адамдардын арасынан мамиле кылууда акылуураак адамды баяндоо менен ошол пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын ошол кишиге, пендеге адамдардын ичинен, адамдардын арасынан мамиледе эң жакыны эне экендиги тууралуу хадисти баяндоо менен ошол китебине андан ары башка бир хадистерди баяндоо менен киришип кетет. Эми үчүнчү адеп, биринчи адеп пенденин Аллахка болгон адеби, Раббисине карата болгон адеби. Экинчиси пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламга болгон адеби. Жана үчүнчүсү адамдардын абалына, өз ордуларына карата болгон адеби болуп, жана ошол момун пенделерге карата болгон адеби. Ислам шариаты мына ушунчалык толук дин, Аллах Таала бул динди толук кылган. Кала берсе, адамдардын өз ара бири-бирине болгон адепти дагы эч бир жерде мындай кемчилдиксиз, кынтыксыз, мындайча айтканда, калтырган эмес. Ошондуктан адамдар өз ара бири-бирине мамиле кылуудагы адепте бири-биринен айырмаланып турат. Мисал үчүн, момун кишиге адамдардын арасынан жана айтканыбыздай эле мамиледе эң жакыны бул эне болот, апа болот. Андан кийин хадиске көрө ата болот. Андан кийин башка бир адамдар. Мына ушул адеп ахлакка байланыштуу, ошол шариятыбыз баяндаган адеп ахлактар бул ибадаттагы өкүмдөргө дагы байланышкан. Мисал үчүн даараттагы адеп. Көп мусулмандар, кээ бир мусулмандар даарат алат, даарат алган кезде даараттагы адепти сактабайт. Жана адабус сала, намаздагы адеп бар. Жана зикир кылуудагы адеп бар. Жана өз ара адамдар менен мамиле кылуудагы адеп бар. Жана илим талап кылуучунун устаздын алдында кандай отуруу керек экендиги, устазга кандай мамиле кылуу керек экендиги, шарият илимини кандай талап кылуу керек экендиги тууралуу адептер бар шариятыбызда. Жана башка улуу шарият ошол бизге баяндап берген, макталган адептер мына шариятыбызда толук баяндалган. Имам Бухари рахимахулла мына ушул берекелүү китебинде бизге ислам шариятынын адебини баяндап берген. Өтө фазилеттүү, улуу саналган, фазилеттүү саналган адептер мына ушул Ал-Адабул Муфрат китебинде баяндалган. Аллах Тааладан сураймын, Аллах Таала мына ушул сабагыбызды, мына ушул китепти башынан аягына чейин окуп чыгууну, мына ушул айтылган хадистерге амал кылууну баарыбызга насип кылсын.
мына ушул илим мажлисибизди берекелүү кылсын. Анткени өткөн салихиндер балдарына ошол илим үйрөтүүдөн алдын аларга адеп үйрөтөт эле. Кээ бир алымдар өз шакирттерине илим үйрөтүүдөн алдын адеп үйрөтүшөт эле. Мына ошондуктан ислам динибизде адеп ахлактын өтө орду чоң. Мына ошондуктан мына ушул китепте Ал-Адабул Муфрат китебинде адеп ахлакка байланыштуу ошол хадистер баяндалган. Аллах Таала кимге жардам берген болсо, мына ушул китепте окууда сабыр кылып, мына ушул китепти окуп чыккан болсо, же окууга киришкен болсо, Аллах өзү жардам берип, мына ушул китептен пайдаланат экен, мына ушул китепти окуйт экен, ошол пенде Аллахтын ызны рухсаты менен, Аллахтын каалоосу менен өтө көптөгөн жакшылыктарга жетишкен болот. Уламалар адеп ахлак тууралуу айтышып, мындай деп айтышат: Иннал адаб, чындыгында адеп, бул адеп ахлак, унвану фалахул инсан ва саадати фид дунья вал ахира, пенденин дүйнө жана акыретинин бактылуулугунун белгиси дейт. Мына ошондуктан жакшы кулк мүнөз, жакшы адеп ахлак пендени дайыма жакшылыкка буйрат. Ошондуктан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат: Инна ман ахаббакум илайя ва акрабакум минни яумал кияма ахсанукум ахлакан дейт. Чындыгында силердин мага эң сүйүктүүңөр, силерден мага эң сүйүктүүңөр, жана кыямат күнү мага эң жакын болгонуңар адеп ахлагы эң жакшылар дейт. Жана башка бир хадисте: Иннама бу'итху лиутаммима макаримал ахлак. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат: чындыгында мен ошол макталган, урматтуу саналган адеп ахлактарды толуктоо үчүн жиберилдим дейт. Ошондуктан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам суралганда, ошол ан аксарима юдхилул жанната факала тақваллаху хуснул хулк. Пенделерди бейишке киргизе турган ошол пенделерди эң көп бейишке киргизе турган амал кайсы деп пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам суралганда, пайгамбарыбыз айткан экен: Аллахка таква кылуу жана сонун жакшы кулк мүнөз адеп ахлак деп жооп берген экен. Бул хадистерден келип чыгып айтабыз: жакшы адеп ахлак, сонун адеп ахлак, ошол шарият бизди чакырган адеп ахлак мына ушул пенделердин кыямат күнү бейишке кирүүсүнө себеп болот экен. Биз адеп ахлакты албетте өзүбүздүн шариятыбыздан, динибизден үйрөнөбүз. Эгер мына ушул адам баласы, мына мусулмандар сонун бир адеп ахлактар менен сыпатталышат, эгер мына ушул хадистерди окуй үйрөнө турган болсок, мына ушул хадистердин акыйкатына жетип амал кыла турган болсок, ислам дини баяндаган адеп ахлактын дагы акыйкатына түшүнүп жетебиз. Мына ошондуктан адеп ахлактын орду динибизде өтө жогорку даражада. Мына ошондуктан Аллах Таала баарыбызды Куран, сүннөт баяндаган, Куран, сүннөттө айтылган, баяндалган адеп ахлактар менен сыпатталуусун Аллах Тааладан сурап калабыз. Кайсы бир пенденин адеп ахлагы жакшы болсо, Аллах Таала ошол пендени жакшы көрөт. Жана ошондой эле эгер адам баласы жана балдарыбыз, жана коомубуз, биз мусулмандар ислам шарияты баяндап берген адеп ахлактар менен сыпатталбасак, алымдар баяндап берген адеп ахлак тууралуу китептерди окубасак, илимибизде дагы, амалыбызда дагы береке болбойт, жакшылык болбойт. Муну менен биз көптөгөн жакшылыктардан куруу калабыз. Эми мына ушул көңүл бура турган нерсе, ошол илим алууда жана ошондой эле мына ушул адеп ахлакка байланыштуу
болгон мына ушул Адабул Муфрат китебин окуудан алдын биз биринчи көңүл бура турган нерсебиз биринчи ушул китепти окуудан алдын, ушул китепке киришип хадистерди окуудан алдын ниетибизди оңдоп алуубуз керек экен. Мына шейх айтып жатат бул жерде, Шейх Абдуразак Ал-Бадр хафизахулла, биринчи кезекте биз дейт ниетти тууралап алуубуз керек. Мына ушул илим алган кезде, кайсы бир жакшы ишти жасаган кезде, жакшы бир иштин үстүнөн чыккан кезде пенде биринчи ниетини түздөп алуу керек. Эгер момун киши, мусулман киши ниетин тууралап алса, амалында береке болот. Жана ошол илим талап кылуусунда, илим мажлисинде береке болот. Жана ошонун жакшылыгынын мөмө жемишини инсан эртеби кечпи сөзсүз көрөт. Мына ошондуктан эң негизги нерсе тасхихун нийя, ниетти оңдоп алуу керек. Ниетти түз кылып алуу керек. Эми биз көңүл бура турган нерсе, мына Аллах Таала ыйык Куранда айтат: "Валлазина жахаду фина ланахдияннахум субулана ва инналлаха ламаал мухсинин." Аллах Таала айтат: биздин жолубузда жихад кылган, мындайча айтканда, биздин жолубузда күрөшкөн инсандар. Мына ушул илим талап кылууда, жакшылык иштерде, адамдарга жакшылык кылууда, ислам шариятын үйрөнүүдө, жана ошондой эле мына ушул жакшы адеп ахлактар менен сыпатталууда, илим талап кылууда инсан ниетин оңдоп, Аллахтын ыраазылыгын каалап, максат кылып күрөшүүсү, ошол өз нафси менен жихад кылуусу, мына ушундай пенделерди биз туура жолго багыттап коебуз дейт. Мына ошондуктан инсан дайыма ниетини оңдоп турганга, түздөп турганга аракет кылуу керек. Эми ниет бул жүрөккө байланышкан нерсе, ниеттин орду жүрөк болот. Ниет бул бир саатта эле же бир мүнөттө эле оңдолуп кала турган нерсе эмес. Инсан баласынын табияты мына ушундай, мактоону жакшы көрөт. Адамдар тарабынан боло турган мактоо сөздөрдү жакшы көрөт. Ошондуктан Суфиян ибн Уяйна, Аллах алам ушул алым болсо керек, ниетимди 120 жыл оңдогонго аракет кылдым дейт. 20 жыл күрөштүм дейт. Ошол ниетти оңдоодо инсандан көп убакыт талап кылынат. Жана ошондой эле бул биринчи ниетти оңдоп алуубуз керек. Ниетти мына ушул китепти окуу үйрөнүүдөн максат Аллахтын ыраазылыгы экендиги, мына ушул хадистерге амал кылып, жакшы адеп ахлактар менен сыпатталуу экендигин ошол жакшылап жүрөгүбүзгө бекемдеп, мына ушул нерсени туура ниетти максат кылуубуз керек экендигин түшүнүп билип алуубуз керек экен. Экинчи, бул мына ушул китепте баяндала турган хадистерди, адеп ахлакка байланыштуу боло турган хадистерди пенде биринчи өзү сыпатталуу менен, андан кийин башка адамдарга дагы сыпаттап, өзү биринчи кезекте өзү үлгү болуп, анан аялына, балдарына, көчөсүнө, өзүнүн жамаатына, элге, адамдарга үлгү болгонго аракет кылуубуз керек. Мына ошондуктан биз биринчи мына ушул хадистерге, ошол адеп ахлакка байланыштуу хадистерди окуп, биринчи өзүбүз сыпатталуубуз керек экен. Андан кийин башка адамдарды чакыра башташыбыз керек. Жана ошондой эле мына бир хадисти келтирип жатат, мына Сахихайнде имам Бухари жана имам Муслим риваят кылган хадисте Абдул Кайс ошол делегация бир топ ошол пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам сахабалары, булар пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга келип иман келтиришип, ошол пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдан шарият жакшылыгын угушуп кетишкен адамдар Вафду Абдул Кайс деп коет. Абдул Кайстын ошол делегациясы. Мына ушулар пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга келишкен. Анан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам келишип: "О Аллахтын элчиси, биз сиздин алдыңызга согуш арам кылынган гана айларда келебиз. Ошол Зулкада, Зулхиджа,
Rajab, ошол Muharram айында гана арабтар өз ара бири-бирине согушуусун ушул айларда арам болгон. Мына ушул айда гана сизге келе алабыз. Болбосо башка айларда сиз менен биздин ортобузда мына Мудар уруусунан болгон капырлар турат, биздин жолубузду тосуп. Ошондуктан согуш айларынан башка айларда бизге келе албайбыз сиздин алдыңызга. Мына ошондуктан бизди бир ошол өзүңүз ушул шарият сизге келген шарияттан айтың бизге. Биз сизге сиз айткан нерселерди артыбызда калган адамдарга барып айтайлы. Мына ушул нерсе сиз айткан нерселерди биз айтып барып, мына ушул нерсе биздин бейишке кирүүбүзгө себеп болсун деп пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдан сурашкан. Мына караңыз, мына ушул келген адамдар айтып жатат. Абдул Кайс делегациясы мындайча айтканда. Бизди бир бейишке киргизе турган ошол жакшы сөздөргө бизге биз сизден бизди бейишке киргизе турган жакшы сөздөрдү уксак, мына ушул нерселерди артыбызда калган адамдарга айтып барсак деди. Бул хадистен билебиз, булар пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын оозунан не чыккан болсо, ошол шариятка байланыштуу вахий, ошол шариятка байланыштуу сөздөрдү артыбыздагы адамдарга айтып барып бейишке кирүүбүзгө себеп болсун деп, мына ушул исламдын маани максатыны мына түшүнүп жеткендиктеринин белгиси болот бул дагы. Мына ошондуктан булар пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдан сурашты, бизге ошол бейишке киргизе турган, бизди бейишке киргизе турган сөздөрдү айтыңыз, биз ошолорду артыбызда калган адамдарга айтып барайлы деди. Ошол пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айткан хадистер менен, ислам шариятынын адептери менен, ошол ислам шариятындагы айтылган аят хадистер менен, ошол хадис аяттарга амал кылуу менен башка адамдарга жеткирүүнү мына ушул сахабалар, мына ушул адамдар максат кылып жатышат. Имам Ахмад рахимахулла айткан экен: "Ал-илму ла я'дилу шей иза салахат нiyya." Илимге тең келе турган нерсе жок, эгер ниет туура болгон болсо дейт. Кыйла ва ма салаху. Анан айтылды, анан суралды да, бул мунун эгер ниет туура, мунун тууралыгы эмнеде деп сурады эле. Ошол эгер инсан илимди максат кылууда, илим алууда өзүнөн жахилдикти, илимсиздикти көтөрүүнү ниет кылып, жана ошону башкаларга дагы ыра көрсө, башкаларга дагы ошол башкалардан дагы жахилдикти, илимсиздикти көтөрүүнү ниет кылса деди. Мындан түшүнөбүз, илим эң сонун амал экен. Эгер ошол илим талап кылууда ниетти түз кылып, өзүмдөн дагы жахилдикти, илимсиздикти кетирейин, жана башка адамдардан дагы илимсиздикти кетирейин деген максатта илим ала турган болсо, бул өтө сонун, өтө бир түз жолдо экендиги мына ушул имам Ахмад рахимахулланын сөзүнөн да билсек болот. Жана экинчи нерсе, инсан мына ушул хадистерди иншалла эмки сабакта окуйбуз. Мына ушул хадистерди окугандан кийин ошол хадистердеги айтылган сыпаттар менен, адеп ахлакка байланыштуу сыпаттар менен сыпатталгандан кийин инсан шашуусу керек дейт. Үйүнө баргандан кийин балдарына жана туугандарына ошол адеп ахлактарды айтып берүүнү өзүнө максат кылып коюусу керек дейт. Мына ошондуктан илимдин таралуусу бул эң жакшы нерсе, хадистердин таралуусу эң жакшы нерсе. Экинчи нерсе, биринчи мына ниетти түз кылып, илимди талап кылуудан ошол өзүмдөгү жахилдикти кетиремин, жахилдикти, илимсиздикти көтөрөмүн, жана башкалардан дагы илимсиздикти көтөрөмүн, башкаларды дагы илимсиздиктен арылтамын деген максатта илим талап кылып, ниетти туура кылуу керек экен. Экинчи нерсе, мына ушул китепти окууда дуа кылуу керек. Дайыма Аллах Таалага дуа кылуу керек. Анткени дуа бул эң негизги нерсе. Мына ошондуктан башыбызга эмне абал түшпөсүн, илим албайлы, башка абал болбосун, биринчи кезекте Аллахка дуа кылуу керек экен. Аллах өзү жардам берсе,
мына ушул китепти окуп түшүнүү биз үчүн жеңил болот. Мына пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам өзүнүн эң сүйүктүү болгон сахабасына: "Я Муаз, Аллахка ант, мен сени жакшы көрөмүн" деген экен. Ошондо Муаз радиаллаху анху: "Атам жана энем сизге курман болсун, мен сизди дагы жакшы көрөм" деген экен, о Аллахтын элчиси. Ошондо пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам: "О Муаз, мен сага осуят кылайын, сен эч качан намаздан кийин мына дуаны айтууну эч качан таштабагын" деген экен. Аллахумма а'инни ала зикрик ва шукрик ва хусна ибадатик. Мына ушул дуаларды жаттап алсак жакшы болот. Жана пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам көп хадистеринде бизди дуа кылууга буйруган. О адамдар, дуа кылууда тырышкыла деген пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам дуа кылууга кызыктырган, дайыма дуа кылууга, кандай абалда болбосун, пенде дайыма Аллахтан суроосу керек экендигин пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам өз хадистеринде бизге үйрөтүп кеткен. Жана сахабалар дагы мына өр түрүндө айткан сөздөрүндө дагы: "Аллахумма лаула анта ма хадайтана ва ла тасаддакна ва ла саллайна". О Аллахым, эгер сен бизди хидаят кылбаганыңда хидаят таппайт элек, жана бизди хидаят кылбаганыңда биз садакада кыла албайт элек, намазды окуй албайт элек. Мына ушул динде бизди бекем кылгын, сага жолукканга чейин деген мына ушундай өр түрүндө мына ушундай насаат сөздөрүн дагы сахабалар айтышкан экен. Бул Таус ибн Кийсан айтат: бул сонун шарият кызыктырган, чакырган, шарият баяндап берген адеп ахлак, кулк мүнөз бул улуу Аллах Таала тарабынан пендеге болгон билберек болот дейт. Эгер Аллах Таала мына ушул адеп ахлактар менен, жакшы сонун адеп ахлактар менен сыпатталууда дагы Аллах Таала өзү жардам бербесе, биз үчүн кыйын. Аллах Таала пенделерди оңдоочу зат. Аллах Таала баарыбызды өзү оңдосун. Мына ошондуктан дайыма дуа кылуубуз керек. Аллахум ихдини ли ахсанил ахлак. Аллахым мени жакшы адеп ахлак менен, жакшы бир адеп ахлакка багыттагын. Ла яхди ли ахсани илля анта. Жакшы адеп ахлакка бир гана сен багыттоочусуң, башка эч ким багыттай албайт. Васриф ан саййиха. Жаман адеп ахлактардан мени, жүзүмдү мындайча айтканда мени ары кылгын. Ла ясриф анни саййиха илля анта. Ошол жаман адеп ахлактардан мени, жүзүмдү, ошол мени ары кыла турган, мени алыстата турган бир гана сенсин деген мына ушундай дуаларды дагы билип алганыбыз жакшы болот экен. Аллахумма кама хассанта халqi хассин хулуqi. Аллахым, о Аллахым, мени ошол кулк мүнөзүмдү, келбетимди сонун кылганыңдай эле кулк мүнөзүмдү дагы сонун кылгын деген хадистер мына келген экен. Жана ошондой эле пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам дагы бир хадисинде: Аллахумма инни аузу бика мин мункаратил ахлак вал амали вал ахва. О Аллахым, мени ошол жаман адеп ахлактардан, жаман амалдардан мени өзүң сактагын деп дагы дуа кылууну пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам үйрөткөн экен. Негизинен мына ошол китепте баяндала турган адеп ахлакка байланыштуу хадистерди окууда биз дуа кылуубуз керек экен. Аллахым өзүң жардам берген, мына ушул хадисте айтылган адеп ахлактар менен сыпатталууда деп Аллах Тааладан биринчи кезекте жардам сурап дуа кылуубуз керек экен. Ошондуктан дайыма биз Аллах Таалага муктажбыз. Аллах Таала өзү жаман адеп ахлактардан алыс кылбаса, бизге өтө кыйын эле. Ошондуктан биринчи инсан жакшы адеп ахлак менен сыпатталууда аракет кылуубуз керек. Өзүнүн нафси менен жихад кылуу керек. Өз нафси менен күрөшүүбүз керек. Экинчиси, ошол дайыма ошол нафси каалоосуну таат ибадатка мажбурлаш керек. Мына ушул нерседе инсан сабыр кылып, нафси менен күрөшүүбүз керек. Жана ошондой эле дайыма башка бирөөлөрдү дагы өзү мына ушул адеп ахлактар менен, жакшы сонун бир адеп ахлактар менен сыпатталгандан кийин Аллахтын жардамы менен, Аллахка дуа кылуу менен мына ушул жакшы сонун адеп ахлактарды дагы башка бир адамдарга
жайганга, таратканга аракет кылуу керек. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам хадисинде айтат: "Ихрис ала ма янфаук вастаин биллах ва ла та'джис." Сен өзүңө пайда бере турган нерседе аракет кылгын. Жана Аллах Тааладан жардам сурагын, жана алсыз болбогун дейт. Аллах Таала барыбызды мына ушул жакшы адеп ахлак менен сыпатталууда Аллах Таала өзү жардам берген болсун. Мына ушул китепти окууда, окуп түшүнүүдө Аллах Таала өзү жардам берсин. Аллах Таала дүйнө жана акыретибизде жакшылыктарга толо кылсын. Дайыма жүрөгүбүздөгү иманды бекем кылсын. Аллах Тааладан мына ушул китепти окуп амал кылууда Аллах Тааладан жардам сурайбыз. Вала хаула вала куввата илля биллахил алиyyil азим. Аллаху а'lam. Саллаллаху аля Мухаммадин ва алейхи ва сахбихи ва саллам. Субханакаллахумма ва бихамдика ашхаду ан ла илаха илля анта астагфирука ва атубу илейк.